2019 айылдарды бири-бирине бириктире турган жолдор оңдолот. Бул тууралуу транспорт жана жолдору министри Жамшитбек Калилов КСДП партиясынын жыйынында айтты. Учурда мамлекеттик казынадан региондордогу жолдорду оңдоп түзүүгө жалпысынан 550 миллион сом бөлүнүп, пландоо иштери башталган. 7 област барды. 7 областта дагы район аркылуу кошулган жана айыл менен районду бириктирген жолдорду где-то бир кийинки жылы где-то 130-150 километрге чейин асфальт салынат. 2019 4 миллиард сомго өлкө аймагындагы жолдор оңдоп түзөлөт. Алардын баш сабында жаңы курулуп жаткан түндүк менен түштүктү байланыштырган жол туруп, анын экинчи фазасын бүтүрүү пландалган. Ал эми Балыкчы, Тамчы, Чолпон ата, Корумду унаа жолуна 985 миллион сом бөлүнгөн. Бишкек-Ош автожолунун Маданият Жалал Абад участогу боюнча тендерге жеңген Азбирт компаниясы менен келишим түзүлүп, подрядчы бүгүнкү күндө деталдык долбоорду даярдап, ошону менен бирге жол техникасын мобилизациялоо иштерин жүрүп жатат. Айрым депутаттар Бишкектин Ош базарынын унаа жүрүүчү кээ бир жолдору базарга айланганын сынга алышты. Бул базарда жол тыгынын жаратып, шаардыктар бир канча жолу тиешелүү тармактарга арыз менен кайрылышкан. Бирок Лелин райондук администрациясы маселени чечүү үчүн эч кандай аракет кылбай жатканын Жылдыз Мусабекова айтат. Лелин районунун акими боюнча, Нурдин Тынаев боюнча мунун керек болсо Ош базар 2 жол өрттөндү да, өзү кандай менин моралдык укугум жок ушул орду ээлегенге деп кетип калыш керек эле, бирок ордуна турмушуп отурат. Бизге каттар көп, мэрияга жазгысы да келбей калышты. Бул соода бөлүмү бар Лелин районунда, ошол жерде өз балдары отурат. Булар ошол жердеги тыгынды, көчөгө чыгып кеткен соодагерлерди реттегендин ордуна ошол акча жазап, кечинде көп акча менен чыгып кетишет деген. 2 жолу ал жерде өрт болгон. Анан ошол соодагерлер митингге чыккан. Митингге келгенде мэрия менен ошол тооптор келишимге келгенде убактылуу ошол Ош базарынын тегерегинде кичинекей бир торговля кылайлык депчи. Жок, Азевлевич, булар өрткө чейин эле көчөгө чыгып кетишкен. Жыйындын жүрүшү суроо жооп менен коштолуп, Андарыс келди Момбеков учурда транспорт жана жолдор министрлиги мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин схемасы аркылуу иштеп жатканын айтып чыкты. Анткени министрликтин акчалуу бутактарын Сатыбалдиевдин жакындары байырлаган. Ар бир долбоорду экс-премьердин жакындары жүргүзүп, Балыкчы, Корумду жолундагы мыйзамсыз иштерде да алардын тиешеси бар экенин депутат кошумчалайт. Кыргыз International Track International кимдин фирмасы? Кыргыз Track International бул Тургунбаев Алмаз деген жарандын фирмасы. Туура, Тургунбаев Алмаз Жантөрө Сатыбалдиевдин эмнеси болот? Сураш керек аны. Сиз билесиз да. Сиз канча жылдан бери транспорт министрлигинде күйөө баласы болот. Күйөө баласы болот. Урустан Сатыбалдиев, Жантөрө Сатыбалдиевдин неси болот? Айткыңыз келбейт. Кыргыз Track International деген 98-жылы жарык дүйнөгө келген фирма, ширма. Ошол күндөн ушул күнгө чейин 20 жылдан бери жалаң консультация деп коет. Кеңеш берүү боюнча ар бир долбоордушулар отурат. Ош областынын аймагындагы жана шаардын ичиндеги ички жолдор бузулган, аңкыр чуңкурга айланып өткөн доорду эске салат дешет эл өкүлдөрү. Мындан улам аталган министрлик Оштун экинчи борбор экенин эске алып, унаа жолдорду оңдоп түзүүнү жандандыруусу керек дешет. Гүлзара Бакаева, Канимет Биримкулов, Next TV.